çekim çıkarıla. Sottun hakikat çekim çıkarıla. Sottun hakikat çekim çıkarыла. Соттор акыйкат чечим чыгаргыла. Мындай кыйкырык менен адам өлүмүнө шектелип жаткан Таалай Табалдиевдин жакындары Сузак райондук соттун имаратынын алдына чыгышты. Бул жерден акыйкат талап кылып келдик. Биз облус прокуратурага наразычылыгыбызды билдирип келдик. Сотторго наразычылыгыбызды билдирип келдик. Канча доказательство, канча фактыларды коюп дагы ушул жерге келген күбөлөр деле жок болсо деле деп атса деле жок, ошого операция этип туруп эле кайтып камауга аракет жасап атышат. Соттор туура эмес чечим чыгарып атат. Биринчисинде да туура эмес чечим чыгарып, мына облус соттон акырында акыйкатка жеттик эле. Азырдан мен билишим боюнча дагы деле баягы иш козголуп, дагы деле баягы заказ аткарылып атат. Облус прокуратурадан давка сотторго жасап атат деген деле менде шек пайда болду. Уулу күнөөсүз соттолуп жаткандыгын айткан апасы соттор адилеттүү чечим чыгарсын деп билдирет. Анткени уулу куруу дооматтын негизинде соттолуп жаткандыгын айтат. Биз жылдан бияқы şu балам шумер болуп, şu аркасынан жүгүрүп жүрөбүз. Он баланын энесимин. Бирок эч акыйкат жок экен, чындык жок экен. Чындык бар, акыйкат бар, жок акыйкат чындык болбой атат. Ал пулу бардын иши оң, пулу жоктун иши тоң болуп, кандайдыр оң келип кайта эле мына түмө болуп кетип атат. Мен урматтуу сот, урматтуу президент şu акытыкка чыгарып, чындыкка чыгарып, баламы şu соттон чыгарып беришиңерди суранам. Бүгүн Таалай Табалдиевдин тарапташтары чогулган. Мында күнөөсүз жаран айыпталып жаткандыгын айтып, наразычылдыгын билдиришти. Акыйкат чечим чыгарылсын деп өлкө башчысына кайрылуу жасалды. Биз бул жерде чыкканыбыздын эң эле негизги акыйкаттык издеп чыктык. Акыйкат болсо бардык жерде жакшы болот. Biz anga же bunga деп тарткан жерибиз жок. Просто акыйкат керек болуп атат бул жерде. Биз ушундай мусулман калкпыз. Эч кимге эч бир жамандыгыбыз жок адамдар элек. Кандайдыр ушул бала ушунга попалуу болуп, азыр бизди кыжалаттыкка салып олтурат. Ошол себептен сиздерден суранып кетерим. Жардам бериңиздер. Туура чечим чыгарып бериңиздер, суранамын деп. Урматтуу президент Садыр Жапаров, урматтуу Зулушев, генеральный прокурор, бизден еште мына күбөлөр менин жолдошум жок деп деле айтса деле бурмалап баары бир кайта деле камаганга аракет жасап жатышат. Ошону менин үмүтүм силерде. Мен токка силерге ишенем. Мен силерди чыныгы ак жүрөктөн колдодум деп туруп мен ага неме кылгым келбейт. Бирок муну акыйкат чечимге чыгарганга, чыныгы иштеп атканыңарды көрсөтүп кетиңерге мен өтө үмүттөрмүн. Мен силерге ишенем. Что силер акыйкатты чечериңерге ишенем. Бул иш 2020 жылдын март айларында Сузак райондук сотуна кабыл алынган. Аталган ишти кароодо соттук отурумдар бир нече себептерден жылдырылып бүтпөй келет. Ал эми 25 февраль 2021 жылы соттук отурумда жактоочу өтүнүш келтирип, областык сотто башка иши каралып жаткандыгына байланыштуу ишти бөлүккө жылдыртуу өтүнүчү канааттандырылып, ишти короо 4 март 2021 жылы саат 10:00 калтырылган. Бүгүнкү күндө аталган иш кылмыш иш боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Облус прокуратура силерге ишеним жок. Облус прокуратура силерге ишеним жок. Белгилей кетсек, 2019 жылы Сузак районунда Бактияр Акбаров киши колдуу болуп каза болгон. Анын өлүмүнө 2 адам шектелип, иликтөө иштери жүргүзүлгөн учурда кылмышка шектүү дээилип, 3-чү жарандын да аты аталып. Жыйынтыгында сот иштери 1 жылдан бери түрдүү себептерден улам жылдырылып келинген. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.